Ne жаңылык? Карабалта шаарынан чыгып, мынакей Сосновский поворот менен үйдө ортабыз. Сосновка айылдын көзүндө, бул жерде бир нече айылдар бар. Могу жерде көрүп аткан бул Карабалтадагы нефтяной базада кубулушу. Жумда деп аталат экен. Өзүнчө эле мындай Гуанчжоу курулушканда мынакачы. Кичине убактым жок болот бияка. Бүгүн кровавый спортты көрүп туруп келем го. Лоцкий. Так, достор, эми жакшы көрүнбөй жатсак, айтып коеюн, саат 4-төн 58 мүнөт өттүр. Мынакей азыр 1-2 саат мурун тиги Карабалтада Оозусту жаап, Рамазан айы. Анан ата-энебиз кой бербей, сүйлөшүп, коорашып. Азыр жолго чыктык, Кудай буйрса. Парус менен Кудайдын буйругу менен буйрса, Кудай жол берсе, албетте Кызылкаяга чейин барабыз. Алгачкы сапарыбыз Кочкор Ата шаарына. Ал жерде Тамашол лигасынын ачылышы болот. Биринчи жолу ачылат официалдуу түрдө. Андан кийин Жалал Абадта финал болот. 7-чи сезон финалда Жалал Абадта. Андан кийин Баткенде финал болот дагы. Кылбайтсам 4-чи сезон. Жана Ошто 8-чи сезон финал болот. Ошонун баарын оюндарды аман эсен өткөрүп, мыктыларын тандап, Кудай буйрса. Ошол барып Кыргызстан түштүгүнө жакшы эле барып келели. Кудай жол берсин. Устач берсин. Жолдо жүргөндөрдү баары Алтыдан 4 мүнөт өттү, достор. Төбө ашууга чыгып бартабыз. Кыргызстанга ким жетсин? Кар жатат, снег лишь снег, кар. Arpanın ala tozundan, arkarın atsam zosundan. Ардак тушум карегенде бай, алсам дем куштун боосуна. Kuştun boğazına. Да.
Кутмандуу күнүңүздөр ардактуу айымдар жана мырзалар. Албетте бүгүн ачылыш фестиваль болгондуктан бүгүн биринчи, экинчи, үчүнчү орун деген жок. Алдын ала айтып коелу. Бүгүн болгон 3 номинация бар. Эң мыкты оюнчу, эң мыкты тамаша жана эң мыкты команда деген 3 номинация болот. Мына ушул 3 номинацияны биздин командаларга кимдербет? Албетте Калыстар тобу чечмекчи. Калыстар тобу менен акырында таанышалы. Бүгүн бизде конокто Тамашоо лигасынын жаңы филиалынын ачылышында баарыбыз тааныйбыз. Катыраак кол чалып турсаңыздар. Тамашоо лигасынын президенти жана алып баруучусу Эрмек Нурбаев агабыз. Катыраак. Хош келипсиз ана. Кочкор ата жери өзү тамашоо көргөнүн керек. Абдан кубанычтабыз. Чындыгында Кочкор Ата шаарына бир нече жолу келгем. Анан бүгүн да келип абдан кубанычтамын. Командалар баарыңыздарга ийгилик. Анан мүмкүн болсо Наргиз эжеден бир суроо алалы. Бүгүнкү ачылыш оюну Тамашоо лигасында Кудай буйрса биринчи сезондо атабыз. Кочкор Атада ошол биринчи сезондун чемпиону болуш үчүн эмнеге даярсыңар? Жигиттер абайлап жооп беребиз, филиалыбыз жаңы ачылып кайра жабылып кетпесин. Наргиз эжеден суроо болду. Чемпион болуш үчүн эмнеге даярсыңар? Шашпай бир 15 мүнөт ойлонсоңор болот. Биз эч кечип келебиз. Бирден койдуңуз. Баткенден команда? Областын командасы. Ооба, Баткенден туурабы? Кол чаап коелу Баткен командасы. Аябай мага оюндар жакта. Баткен командасы. Бүгүнкү быйылкы сезондо Кочкор Атада чемпион болуш үчүн Кудай буйрса эмнеге даярсыңар? Биз Голбости командасы 20 тапсырмаға даярбыз. 20 самсы дейсің? Кайдалап койчу эмне дедиң? 20 эмнеге? Бираз түшүнүксүз болуп калды ошо. 20 кыз алып келгенге даярсың. Момбеков Құрама командасы. Келиңиздер. Момбеков Құрама командасы быйыл чемпион болуу үчүн эмнеге даярсыңар? Қой бийиңиз. Андан көрө тиги чоң кыз чыкса болмок да. Ха? Дұрыңыз айтып болмаса. Сен микрофону өтөтпөй. Быйыл чемпион болуш үчүн эмнеге даярсыңар? Арықтаған. Калчалар. Чоң арықтайбыз. I got the horses in the bag, horse stock is attached. Окуучулардын атасы Тамашоо лигасынын президенти Эрмек Нурбаев агабыз. Дагы бир ирет кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Тамашоо лигасынын жалпы көрөрмандары, командалар. Жогоруда Калыстар тобу айтылган калуу тилектерге албетте кошулам. Эжекебиз айтып кетти, китеп окуш керек. Баарыңар ошону каалайм. Тамашоодо ойногонуңар
спорт барасың ғой, мысалы, күрөшкө карашасың, бокско барасың. Айерде да эмгек керек. Айерге да убакыт тапасың. Анан бара-бара чемпион болосуң, залдын чемпиону, шаардын, Кыргызстандын, дүйнөнүн дегендей. Ошондой сыяктуу эле тамашоого да убакыт керек. Даярданыш керек. Биринчи жана эже деп айтканда эле билимге басым. Китеп окуу, сабактын программасын, мектептин программасын 5ке билгенге аракет. Балким алган баалар 5, 4, 3, 2 болушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк кеп баада эмес, мен билимде да. Көбүрөөк окуу, аракет кылуу, жаңылыктар менен эме. Анан жөн эле интернет азыр болду, ачсаң любой нерсе бар. Ошону көрүп жата бербей, жылга барга, монун тамашасын асыл болот, алып келсе болот. Мен көп плагиат көрдүм. Плагиат деген билсе, ойнолгон тамаша, башка жерде ойнолгон. Ошол кубанычтамын дагы, орозоңор кабыл болсун, үйдөлөргө салам айтып болот. Аракет кылуу, даярдануу. I got the horses in the back, horse stock is attached. Достор, Жалал-Абад шаары, Игры престолов көргөнсүздөр. Ошол жерде эң мыкты персонаж бар. Тирион Ланнистер биле? Да. Ошол Тирион Ланнистердин Жалал-Абадта версиясы бар, Кочкор атанан. Салам. Кыргызстан. Биз мына отурбайлы. Мына отурбайсың, сен отурбайбы? Урматтуу достор, Жалал-Абад шаары. Бүгүн майдын канчасы? Майдын 16. Майдын 16-сы Жалал-Абад шаары Уларчик. Эним менен Кудай буйрса Жалал-Абадтабыз. Аба ырайы абдан сонун. Чаншан эс алуу комплекси. Жалпы команда чоң рахмат Наргиз эжебизге, жалпы байкелерибизге, анан Уларчик. Сүйлөчү. Куш келипсиздер Жалал-Абад жергесине. Келип туруңуздар. Ушундай жакшы инсан, таланттуу инсандар Кыргыз элине ушинтип жаркырап, сиздин артыңызда ушундай жаркырап атат. Көп таланттуулар чыга берсин. Ыйык орозо күнүндө келип атсаңыздар, өзүңүз жакшы ниетте баардык орозоңуздар кабыл болсун. Баардыгыңыздар аман болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Сиз дагы оорубаңыз байке, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Терең урматтуу мен Уларчик красавчик. Уларчикти тааныңар ошо, канча клипке тартылдың булар? 9 клипке тартылган. Өзүм 3 клип ырдап чыккан, анан 3 киного тартылган. Кайсы кинолор? 1+1, Красотки миллионы, айылдан айга деген. А жана сериалчы Игры престолов. Ал секретный тартылган. Орозодо жалган айткым келбейт атат дейм. Игры престолов акыркы сериясы качан чыгат? Мынакей, жанында актер турат. Айтып берчи, эмне болуп өтөт? Аны кийин айтып берем, сыр боюнча калсын. Танасы өлүп калат да койчу. Барбаңыздар. Денеңді босқа, бұл дискотека из 90. Магнитофонны барына қоса, ойнайсың әнді из 90. Мен колум менен албайт да, түз болбойт да. Так, урматтуу достор, Жалал-Абад шаарындабыз. Жеңиш парк экен. Улуу Жеңиш эс алуу паркы. Эс алуу жайы, бирок элдин оозунда ВЛКСМ деген аты бар экен. Ошол. Азыр болсо Жеңиш паркы деп аталат экен, официалдуу аталат. Азыр бул жерге Жаштар аллеясына келебиз. Өмүрбек кел. Өмүрбек деген иним кече күнү бизге байланышып, Кудайдын буйругу менен ушундай кылды. Жакшы бир акция жүрүп атыптыр. Bir adamdan bir kitap деген, Bir adamdan bir kitap maksatına okup jet. İyi. Bir adamdan bir kitap maksatına okup jet. Men bir kitap versem, siz bir kitap verseniz, barыбыз bir жеңден кол чыгарып бир жакадан баш чыгарсак, албетте bir китапкананы ачууга биздин өзүбүздүн кудуретибиз жетет сөзсүз түрдө. Азыр биздин ушул паркыбызда жаштар үчүн кеңири мүмкүнчүлүк түзүлгөн 37-22 китап дүкөнүнө келдик, азыр келип калдык. Ошол достор, Өмүрбекке рахмат. Сузак районунун Кара Дарыя. Балбандардын экени. Кара Дарыя айылынан экен. Жалаң балбандардын айыл экен, Бирок тиги Өмүрбек өзү эме
билимге басым болуп тура көбүрөөк туурабы? Сен да болбосуң. Мен деле болбом. Азаматсың. Ошол буюрса Кара Дарыя айылына чакан бир китептерди могу китепканадан сатып алып жөнөтөлү деген жакшы бир ниетибиз бар. Бардык мекендештерди албетте бул акцияга катышууга чакырам. Ағатай деп сулуу кыздар жүрчеле, мен күлсөм кошоматчылар күлчеле, мактаган I build a home and wait for someone to tear it down. Жеңиш паркы эмнеге жеңиш эс алуу борбору дейт, парк дейт. Эмнеге дегенде улуу жеңишке арналды. Анан улуу жеңиштен келген танк да бар экен бuyakta баягы. 45-жылы Берлинде алганда эң крутой танк Жалалбатка алып келишти. Азыр ошо танкты айдайсың. Ошону айдайбыз. Улуу согушта, короче, Берлинде алгандачы. Кыргыздар алганда билесиң да? Ооба, билем. Советтер Союзда айтат го, бирок кыргыздар алганда Берлинде. Эми алдыда кыргыздар болчу. Анан ошол жерден Берлинден эң крутой танк, биздин Советский Союз танкы. Жалалбатка алып келишкен да, биякта турат. Анан ошол Берлиндин жанында эле, таң эменин жанында, Рейхстагтын жанында мындай эме бар экен. Детский батуттар бар экен. Ошондо могу батут менен могу танканы ошо Берлинден алып келишти. Жалалбатта турат да. Ешкім айтпағыла, мақұл ба? Жана қырғыздар алған дегенде ешкім айтпағыла. Асырды таластықтарға айтпағыла. Так, достор, ішіндегінде БТР кен, БТР. Танк екенін білсек кетсе көрсе БТР кен, анан улуу жеңиштер мен жана биздин 41-45 жылдардағы соғышты айтып отырмын. Бұл жерде Афган соғышы екен. Ошо арада коюлган стелик. Тиякта калп айтпасам, фамилия аттар жазылып турат алар. Ошол биздин кыргызстандык мекендештер барып, аталарыбыз кайра кайтпай алган аталарыбыздын аты жөнү бар ошо. Ошол Жалалбат. Атура ударный. Ой. Так, Калифорнияда Кеша досума салам айтам. Керим ба биз барган Six Flags'тын аттракциондору фигня экен. Анча эмес экен. Мен сени көрүп атам. Жанымда Сквадранс. Ана баштайлы. Кыргызстан барыбыз. Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз жерге ким жетсин? Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз жерге ким жетсин? Камерамен бобочки. Жалалбатта маки Six Flags'ın emesi var eкен, головной офис. Бул жерде эме администратор бала аман келебиз, аман келбейбиз бага жооп бере албайт. Мен да айттым, акчасын төлөйбү жок. Жооп бере албайм. Если чё, вдруг бирдеме начар болуп кетсе, мен такыр секилдим. Кыргыз жерге эмне жетсин? Кыргыз жерге ким жетсин?
Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким Кандай болор жетсин? экен? Жакшы, адреналин мощный экен. Негизи бул буралат тура полный, анан полный буратпай койдук да. Эртең Баткенде финал, Ошто финал бар да. Ошого жетип алды. Аман эсен. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Орозо айыңыздар кут болсун. Ушул айда айтылган дуалардын бардыгы Кудай буйрса орундалсын. Жалал Абад облусундабыз. Өмүрбек менен тааныштык. Учурда Кыргызстаныбызда бир адамдан бир китеп аттуу акция жүрүп жатыр. Анан бул китептерди буйрса Жалал Абад шаарынын ортосунда китепканалардан эң мыкты китептерди тандап алдык. Анан чын жүрөктөн Сузак району Кара Дарыя айылы ошол жерде Ибарат аттуу китепкана так ортосунда экен. Ошол жерге коюлат, ошондуктан Кара Дарыянын айылынын тургундары келип китеп окусаңыздар болот. Китеп билим булагы. Чын жүрөктөн өзүмдүн атыман Тамашоо лигасынын атынан, анан Америкада Патриот досторум бар. Ошолордун атынан кабыл алып коюңуздар бул китептерди, чын жүрөктөн. Эрбек беке, сизге чоң рахмат. Мындан ары ишиңизге ийгилик. Сизге ыраазычылык билдиребиз Кара Дарыя жаштар коомунун атынан жана Кара Дарыя элинин атынан. Ушунча китептерди алып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүн кечке убактыңызды бөлүп ушул китептерди алышка жардам бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сизге. Чын жүрөктөн окуп коюңуздар, мынакей Маназ атабыздын китеби, Чыңгыз атабыздын китеби, Кыргыздын санжырасы, Алыкул атабыздын китеби, ишеп Толгон Токой, адабий китептер, ыйман китептери, бизнес китептери, үй бүлө темасына китептер. Жада калса Тамашоо лигасынын президенти Эрмек Нурбаев байкебиз унуткан жок. Кичинекей бөбөктөр үчүн жомок китептерди. Жомоктор бар, Алтай деген мен өзү улуу баламдын аты Алтай. Жомок китептерди эле Кара Дарыя эли жердештер келиңиздер, алыңыздар, окуңуздар. Сизге чоң рахмат байке. 27-си ачылышы. 27 май күнү ачылышы Кудайым буйрса. Бар. Кара Дарыянын центринде, борборунда, айыл өкмөтүнүн жанында. Ошол достор, китеп окуйлу, билеги күчтүү бирди жыгат дейт. Билими күчтүү миңди жыгат. Андыктан бирок билеги күчтүү, билими күчтүүнү бир уруп чыгат дейт. Ошон үчүн тиги неле спортко да баргыла, анан китеп да окугула, макулбу? Биздин айылда көп эле биздин айылыбыздын дээрлик бардыгы балбандар. Андыктан эми буюрса балбан күчтүү, билимдүү инсандар. Көз тийбесин. Кара Дарыя айылынын тургундары ысык салам. Биздин атыбыздан алга Кыргызстан, алга Тамашоо. Чоң рахмат. Күнүңүздөр менен ардактуу айымдар жана мырзалар, дегеле жаштардын шаары болгон Жалал Абад шаарыбыздын жалпы жаштары бүгүн Тамашоо Жалал Абад филиалынын финал оюнуна баарыңыздар кош келипсиздер. Жалал Абад шаарыбызда жалаң гана мыкты командалардан куралган финалыбыз бүгүн болуп турган учуру азыр биздин ошол оюнубузга атайын конокторубуз бар. Жана ошол эле финалга айта кетчү сөз 3 команда өткөн. Биздин финалда 3 команданы мен ойлоп турам бир-бирден шакырып отура көрүп турам. Ар бириңиздин өзүнүн күйөрмандар бар. Өзүңүздөр колдоп коштоп тосоласыздар деген үмүттөбүз. Биринчи жолу алдыңыздарга финалисттер бүгүн 3 команда атсалышат. Жасустар командасы. Кийинки команда Жалал Абадтан эмес, Кыргызстандан эмес, Америкадан
Нью-Йорк құрама командасы. Жана ошондой эле тамашоо бул биздин мектеп деген урааныбыз бар. Биздин мектептен өзүнүн орларын табып иш кыла баштаган жигиттер, той сферасына аралашып жүргөн жигиттер, тойчики курама командасы. Жана ошондой эле бизде дагы бир сонун курама команда бар. Булар Калыстар тобу командасы. Биздин Калыстар тобунун төрагасынан баштай берейинби же негиздөөчүбүздөн баштай берейинби? Мен улуулата баштай берип отурам. Ак калпак күнүнүн негиздөөчүсү, тамашоо лигасына эмгеги сиңирип 11 жылдан бери Калыстар тобуна отуруп келет. Бүгүн бизде конокто өзүбүздүн жердеш агабыз Рызбек Жабиров болушабыда. Жана ошондой эле Рызбек агабыз ак калпак күнүн негиздесе, биздин ошол жаштарга туура тарбия берүүгө өзүнүн чоң салымын кошкон тамашоо лигасынын негиздөөчүсү, президенти жана алып баруучусу Эрмек Нурбаев. Эрмекке жалла атышында кеңпейип сачкалдайт. Атабызга Эрмек Нурбаевга рахмат. Кутмандуу кечиңиздерме, жаштардын шаары Жалал-Абад шаарындайсыздар. Аттан баарыңыздарды көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Чындыгында да Калыстар тобу айткандай эле көрөрмандар сиздерге терең таазим. 11 жылдан бери бардык Кыргызстандын көрөрмандарына терең таазим. Алга тоорапасыздар. Сиздерден тамашаучулар өсүп жатат. 11 жыл ичинде көп балдар өсүп чыкты. Чындыгында бүгүн Калыстар тобунда отуруп мен кечээ күнү Кочкородон отурдук. Кочкородо тамашоо жакты. Бүгүн Жалал-Абадда финал. Мага оюн жакты. Бирок сахнада ойногон командадан 3 эле команда жакты. Алар сиздерсиздер. Анан жогоруда анча сын пикирлер айтып атат. Жылдыз орусу боюнча да айтып атат. Мен түшүнгөнүм боюнча балдар ал оору менен ооруп. Ал баруска келет экен убагында, бирок колдон келсе ал оорудан бир дары ичип алып. Үйгө барып, өзүңөр жалгыз болгондо бир комнатада отуруп ошондо оорусаңар болот. Көчөгө чыкыңар болду. Ал нерсе болду себеп дегенде ар бир күн бул жаңы кадамдар, жаңы бир жетишкендиктер арканда алысыраак ташташ керек, дагы бир көп нерсеге жетет. Себеп эртең бүрсүнү баарыбыз биригип мамлекетибизге бир чоң салым кошушубуз керек. Жылдыз орус менен оормой жок, түшүндүк. Ар бир оюн жарым финал бул финалга караганда күчтүүрөөк болду деп айтышат. Балким биз келбей калып республика финал ар бир оюнга даярданыш оңой эмес, бирок финал деген бул жыйынтык. Бул акыркы кадам сезондун жыйынтыгы.
тарыхта тамаша лигасы тарыхында чемпиондордун аты калат. Кубоктун ээсинин аты калат. Ошондуктан бүгүн уткан команда тарыхта калат, ал эми калган команда капаламай жок, балким алдыдагы кадамдарга, алдыдагы сезондорго албетте ийгилик каалайбыз. Бардык көрөрмандарга чоң рахмат, ар жолу кармаган орузуңуз кабыл болсун. Алга Кыргызстан, алга тамаша. I got the horses in the back, horse stock is attached. Göz ardat köptür jerime. Göz Кандай жатасыңар? Жакшылыгы бар. Не жаңылык? Кой мейли жигиттер анда. Ош шаарына келдик. Saatты көріп отырсыздар 8-ден 47 өтті. Жолдан оз аштық. Су менен, адигенен менен. Эми Оштун бир мен деген самсысынан жесек, озды ачыпчы. Мирзалимдин самсысы жашты болчу. Сакталсын сул көздөрүм, садагам Оштой жеримден. Сулайман бирим колдосун, жол жүрөк батыр элимден. I got the horses in the back, horse stock is attached. Достор, артында дүйнөгө белгилүү Медуза деген ырдын автору отурат. Медуза деп. Кандай жакшылык? Жакшы. Иштер, ден соолук. Не жаңылык сүйлөчү? Ошо буюрса жакында жаңы клебиз аты ошо. Медуза эмне болуп? Медуза ошо ойго келди. Эмне болуп чыкалды ошондо? Мындай да. Феруза окшош да, Медуза дегенчи. Кайсы Феруза? Жок, кызга. Кызга да. Медуза дегенчи анан ошо. Ошодон келип калды да булчу. Ой, Медуза эмес, Феруза кылабыз, биздин кыздарга арнап жазабыз деп Феруза деген. Бирок Медузанын оригиналында сен ырдагансың турбу? Анан кийин Матраң алып алганда. Матрап. Аттан бери билесиз го. Жакшы. Кандай даярдык, жакшыбы? Медуза жакшы. Жакшылык Кудай буйрса, Оштуда, Бишкекте да финалга өттү, оригинал командасы менен. Кандай даярдык, жакшыбы? Жакшы. Чындыгында финалга өткөн себеби могу жигиттин жардамы бар. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Нурсейит кандай? Жакшы. Нурсейит эми кандай болот эми? Сен жок финал. Мен балдар айшемем, Кудай кааласа. Утуп калсачы? Утуп калышса, таяк жейт. Атай, таяк жейбиз деп утуп калды. Таяк жейбиз келип атат. Нурсейит дагы тамашоо оригинал командасынын көрүнүктүү оюнчусу. Болчу деген десе деле болот, бирок дегим келбей атат да. Себеп дегенде Нурсейит учурда эми жакшы бир жумушка орношду. Буюрса, канча болуп калды? 1-2 ай болуп калды дейм, 1 ай болуп калды. 1 айдан бери Нурсейит Ош шаарында майы кызматкери. Ош облустун ички иштер башкармалыгы. Кандай экен анан? 3-чү батальон 3-чү ротасынын милициянын старшинасы Жанарбеков Нурсейит. Документиңиз берип коюңуз. Документиңизди берип коюңуз дейт. Сага айтып атат. Койчу бир командада ойнобойт. Кандай экен анан ошо майы кызматкерлиги менен тамашоонун айырмасы эмне экен? Экөөнүн мага бир окшоштугу бар. Кудай кааласа, могу экөө тең бул элдер менен иштейсиң. Бирок ошол эле жерде
экөөндө тең элдерге туура тарбия берсең болот да. Тамашабада деле типа дават катары бир нерселерди түшүндүрүп элдерге жакшылык нерсени жеткизсең болот. Ооба. Бул милицияда ушул нерсе типа практика жүзүндө да. Зына кылба, урлук кылба. Ушундай жаман нерселерден алыс бол деген сыяктуу да. Тамашабада сөз менен жетсең, милицияда өзүң движениең нишасың да дедиш. Не кыласың мындай депчи. Ошол да. Тамашадан биз күлдүрөбүз, күлдүргөнгө аракет кылабыз. Милициячы күлдүрөбү? Милиция күлдүргөн милициялар да болот. Кандай милициялар бар? Алар анда-санда кездешет да. Бир батальонда бирден фишкалар болуп калат. Анекдот көп билген. Анекдот көп билген. Жаңыларды келсе айтып өттү. Достор, Нурсейит, анан оригинал командасынын оюнчусу, жана оригинал командасынын мыкты оператору, жакшылык. Өзүң көрүскө да. Жакшылык үчөөбүз азыр кайсы базар бул? Шатоо базары. Базарга келип, кичинекей бир эмелерди карап атабыз. Ошон бул жерде саткан атыңыз ким? Исламга рахмат, биз кичинекей могу линолеум алып атканбыз. Анан эми ата апаларыбыздын үйү бар экен, ошолорго алып барып берейин деп. Ислам дагы жакшы бир скидкасын кылып берди. Ошол Ислам рахмат. Келип тур. Ошол. Не өзү салып кетесиз? Ислам. Камера тартып болчу. Точно жеткиресиң да, э? Ооба, жеткирип берем. Оразон күнүнө салып. Исламга чоң рахмат. Ушул өмүрдү тандадык анда, э? Ушуну тандадык. Жакшылык кичине молодежныйраак дегенден мына коеду. Качествосу жакшы деп, да? Нурсейит экөөбүз кичине жашоон көрүп калганбыз да. Ушуга токтодук, э? Все анда ушундан эме канча? 18 метр. 18 жетет, да, точно? Жетет, точно. Ашыгым менен. 18 бир нерсе да, 18 ашыгым менен жетет. I got the horses in the back, horse stock is attached. It's time for me to take it. I'm the boss right now, not gonna fake it. Now when you go down, 'cause this is my game, and you better come to play. I used to hold my freak back, now I'm letting go. I make my own choice, I run this show, so leave the lights on. Құрметті күніміздің менен жалпы біздің тамаша лигабыздың көрермендері. Ассаламу алейкум. Ең негізгісі тұтқан аураңыздар қабыл болсын. Бүгінгі ойынымызды біз ашық деп жариялаймыз. Қолшауларыңызды. Тамашоу Ош филиалы 8-ші сезон финал. Кейінгі ағайымызда өзгөчө қол чабуулар болуш керек. Бұл жақтан командалардан, көрермендерден қол чабуулар болуш керек. Чындыгында менин колум бош болсо мен деле қол чабышым керек болчу. Тамашоу лигасынын президенти Эрбек Нурбаев.
Урматтуу командалар. Чоңойгондо ким болосуңар? Оригинал командасы биз сизде Эрбек байке. Жакшы. Чоңойгондо ким болосуң? Эрбек байке, сурооңуз нормальный экен. Эрбек Нурбаев, биздин президентибиз. Кош жолдор. Чоң рахмат. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздерге Ош шаарынын күйөрмандары, тамашоо күйөрмандары баарыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Тамашоо 11 жылдан бери канча көптөгөн балдар өсүп чыкты. Ошол балдардын баардыгы албетте биздин жалпы тамашоо күйөрмандарына ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер бар болуп, көп жылдыздар Кудай буйрса тамашоо лигасында Кыргызстан боюнча өсүп чыкты. Бүгүнкү оюн тууралуу көп командалар оюн аягында коштошуп жатышты. Ооба 11 жыл ичинде көп эле команда сахнага чыгып коштошкон, кээбирөө коштошуп кайра эки оюнга чыксак болобу, чалып калышчу өздөрү. Ошондуктан Кудай буйруган коштошсоңор биз каршы эмеспиз. Эң башкысы мынакей Ош шаарынан көптөгөн мыкты командалар өсүп чыккан. Ноунейм, Универсал, андан кийин Кудай буйрса мынакей Оштон оригинал команда. Башкы максатыбыз Кыргызстан боюнча тамашоо лигасы жаштарды өстүрүп, тарбиялап, жакшы бир таланттуу таланттарын чыгарып, максатыбыз ошол. Ошондуктан коштошуп кеткен балдар тамашоо Ош филиалына жардам карты бергиле, редактурага келгиле, кийинки муун менен иштейли, дагы өзүңөрдөн кийин дагы муунду баарыбыз чогуу өстүрөлү. Кудай буйрса. Чоң рахмат. Эми жыйынтыкка, уруксат болсо, 5-чи орунду айтайын десем, 2-чи орунду 2 команда бөлүп алды, ошондуктан 4-чү орун 15,3 упай топтогон, өздөрүнүн агаларынан кем калбаган, сонун бийлеген Авиатор Курама командасы болсолар. Он 5,7 упай топтогон оригиналдуу жигиттер болсолар. Оригинал үчүнчү орун. Halkına suyuna çıktılar. İçine devam olacak. Оригинал командасы 3-чү орун. 2-чү орун 16,1 упай топтогон Торнадо жана Бишкек Курама командасы. Экинчи орун 16,7 упай менен Хабибтен утулуп калган, бирок бардык командаларды бул сезондо утулган Конор Макгрегор Курама командасы. Олчоолор 16,7. I got the horses in the back, horse stock is attached. Kutlamak günümüzde Nurbatlı Bayınlar Mırzalar Жалпы студенттер, тамашоо сүйүүчүлөрү, тамашоонун чыныгы күйөрмандары баарыңыздар бүгүнкү тамашоо Баткен филиалынын финалдык оюнуна кош келиңиздер, саламатсыздарбы? Филиалдын финалдык оюнун салтанаттуу түрдө ачып берүү үчүн ушул жерге биздин ардактуу коноктор жана берүүчүлөрдү чакыра кетейин. Кызылкия шаарынын вице-мэри Матгалыков Асылбек Жоробаев жагайсыз.
ise Kızılca çevresinde ardaqlı konuk Tamasho Ligasının prezidenti jana negizlөөчүсү Эрбек Нурбаев ағасы келген. Тамашашыларды дегеле біздің атабыз, бүгін ардақтың құнық Тамашо Лигасының негізлеушісі, алып барушысы президенті Эрбек Нурбаев ағасы береді. Құрманды кешіңіздерге, ардақтың Тамашо Лигасының үйірмандары, Қызыл Қия шары. Саламатсыздар ба? Барыңыздарға албетте көргеніңізге қуаныштамыз. Біріншіден ыйык ораза айыңыздарға шын жүректен құттықтап өтуге рұқсат етіңіздер. Бұл айда айтылған қабыл тілектер дуалар барлығыңызды орындалсын. Ошол достар, немесе бүгін финалда ойнаған 5 мықты команданың барлығына игілік қалайын. Мықтысы жеңсін, алға Қырғызстан, алға Тамашо. Жоқ рахмат. I got the horses in the back, horse stock is attached. Чисто орский флот. А неге көчөдө? Неге көчөдө? Сен айтайын деп атайын. Чын эле. Биз Жалбатка жетиш каласыз деп ойлодук да, боз жапканга. Анан негедир Жалбатка эмес, өзгөңөргө жетпей калдык. Кечирээк чыгып калдык окшойт анан. Мени ашыкка чакырган Алтын деген досубуз. Алтын деген досубуз. Ашты салып берген да, кой, өзүнөн алып кал десек, жок, жолдон озобаса деп. Анан алып чемпиондор. Мурат Жалиев болсо бизге десерт алып берген. Торт. Урматтуу достор, Ильяс Абдразаков арманым чыгармасы. Мен жакшы көргөн чыгармаларымдын бири. Шулар менен Оштон чыгып, Карабалтага бартабыз. Анан Дароле, андан ары Бишкекке барабыз буюрса. Ошол анан чакан канча күн болду? 6 күндүк иш сапарыбыз соңуна келип калды. Ушул 6 күнүн ичинде Кочкор Ата шаарында Тамашо филиалын ачууга жетиштик. Жалал-Абад шаарында Тамашо финалын өткөрдүк. Кызыл Кыя Баткенде Тамашо финалын өткөрдүк дагы, анан Ош шаарында дагы Тамашонун финалын өткөрдүк. Кудайга шүгүр. Бардык оюндар менин кукулума толду, көңүлүмө толду, ойдогудай болду. Көптөгөн таланттар менен тааныштым, жолуктум. Ар кайсы региондордон. Дагы бир жолу ишеним бар менде, дагы көп таланттар Кудай көрсө Тамашо Лигасына өсүп чыгат. Ошол жолго чыктык анда, жолду көрөлү. Ильяс Абдразаковдун менен алга Кыргызстан, алга Тамашо.